Бишкекте жөө өтмөктө өтүп бараткан 11 жаштагы кызды сүзүп кеткен маршруттук каттамдын айдоочусу кармалып тергөө кызматына жеткирилди. Бул туурасында милициянын кайгуул кызматынын маалымат катчысы Байгазы Айткул уулу билдирди. Учурда 138-каттамга чыккан кичи автобус убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулуп, кырсыктын келип чыккан себеби такталууда дейт. 138 маршруттук унаанын 1993 жылы туулган РМ аттуу айдоочунун башкаруусундагы коомдук транспорт Ден Сайпин көчөсү менен күн чыгышты көздөй бара жатып, Каракумский көчөсүнүн кесилишинен ушул 2011 жылы туулган жөө жүргүнчүнү сүзүп алган. Ал жөө жүргүнчү ушул жөө өтмөктөн өтүп аткан. Кырсык 17 февраль күнү биз турган ушул Ден Сайпина менен Каракумский көчөсүнүн кесилишиндеги жол өтмөктө болгон. Анда окуучу кыз наркы бетке өтүп бара жатканда каттамдагы 138 кичи автобус кызды сүзүп кеткен. Жергиликтүүлөрдүн айтымдарында бул жердеги жол чырак туура эмес коюлуп, анын кесепетинен кырсыктар көп катталат. Кырсык көбүнчө жол өтмөктөгү жол чыракка коюлган кошумча белгинин айынан болот экен. Анда жашыл белги күйгөнү менен кошумча белгидеги кызыл өчүрүлбөйт. Жол чырактын белгисин оңдоо үчүн тиешелүү жактарга кайрылышканы менен майнап чыккан эмес. Кырсыкка кабылган кызда жашыл белги күйгөндө жолдун наркы бетине өтүп баратканда кошумча белги менен келе жаткан кичи автобус сүзүп кеткени тасмага тартылып калган. Машка сүзүп кетип эле, мойренчи, пешеходдон үстүндө. Жай истарына видео изде жүрбөйт. Катышты бирок. Өзүм светофордун жамандоо өзү. Ушуну алмашыш кетти өзү. Бул боюнча жол көзөмөлдөө бөлүмүнө байланышып, бирок жооп ала алган жокпуз. Ал эми кырсыктан 11 жаштагы окуучу кыздын баш мээси чайкалып, акыреги сынып кеткен. Мындан сырткары 2 кол, 2 бутунун эттери чоюлган. Учурда Бишкек шаардык тез жардам балдар ооруканасынын баш мээ хирургия бөлүмүнө жаткырылыптыр. Азыркы күнү баланын акыбалы туруктуу, өзүнүн аң сезиминде, суроолордун бардыгын жакшы жооп берет, тамак жеп атат. Эми конечно сынган жери ооруп, акыреги сынган. Анан жанагы гематома алган, кокустап калган жерлери бар, ооруган жерлери бардыгы ооруп. Бирок акыл эсинде кызды апасы карап, нейрохирургия бөлүмүнө жатышат. Баланын денесиндеги шишиктери кеткенден кийин акырегине операция жасалат экен. 2021 жылы дал ушундай жөө жүргүнчүлөр кырсыкка кабылган 1346 учур катталган. 1384 адам ар кандай жаракаттарды алышса, 42 жөө жүргүнчү каза болгон. Мындан улам кайгуул милициясы жыл башында жол кырсыктарын алдын алуу, айдоочуларга эскертүү иретинде унааларга эскертме барактарын чаптаган. Бирок шаардыктар мындан көрө жолдогу белгилерди оңдоп, маршруттук каттамдын айдоочуларына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керектигин айтып чыгышкан. Акылай Маратова, Данияр Чарбеков, Нур Ньюс, Бишкек.